Урматтуу мекендештерим, яхудейлердин тарыхына карай турган болсок дагы эч кайсы өлкөдө, эч кайсы жерде туруктуу тура алган эмес булар. Арам ойлору менен, идеологиялары менен, бузук ойлору менен ар дайым адамдарга коюн котор ташы менен зыян бергендиги үчүн эч кайсы эл эч качан аларды туруктуу бир жерде тургузган эмес. Аллах Таала кудуреттүү зат, бардык нерсеге. Аллахка бол деген нерсени өзү жетиштүү. Бол деген сөз бизге мисал болгондугу үчүн гана мисал катары келтирилет да. Бул болсо бол деген сөзгө дагы муктаж эмес Аллах Таала. Адам алейхиссаламды атасыз, энесиз бул дүйнөгө жараткан Аллах Таала. Адам атабызды атасыз, энесиз жараткан. Аллах Таала кудуреттүү бардык нерсеге. Бул жашоодо болуп жаткан окуяларга карасаңыз, кудуреттүү Аллахтын мээримдүү жана боорукер экендигин эч кандай шек күмөнсүз көрө аласыз да. Иса алейхиссаламды атасыз Мариям энебизге бүтүргөн курсагына. Иса алейхиссалам атасыз. Буларды карасаңыз, урматтуу мекендешим, тарыхта яхудилер Мариям энебизге эмне дешти? Иса алейхиссаламды алып келген учурда сен урпагың, улутуң эч качан кылбаган ишти кылдың деп туруп доомат кылышпады беле? Ошондой доомат ишти кылбадыбы тарыхта? Ал эми пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ар кандай доомат иштерди кылып, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга койнундагы котур таш менен мусулман эместер ар дайым зыян беришип, жада калса пайгамбарыбыздын аялдары жактан, сол жактан дагы келишти баштаган. Ошо Айша энебизге дагы ар кандай иштерди доомат кылып коюшкан учурда, сол жагынан келишип доомат кылган учурда Аллах Таала Айша энебизди актап койгон эч агыла. Бирок ошол учурда анын дагы сөздөрүн туура эмес уккан адамдар ага ишенип арасаттагы маселе болуп калган да бул. Бирок урматтуу мекендешим, биз мусулмандар карасаңыз, биз мусулмандарда эч чак эле биз ак дилдер адамдарбыз да. Эч бир зыяныбыз жок адамдарбыз. Иса алейхиссалам, Иса пайгамбарды Мариям энебиз атасыз дүйнөгө келтиргенде Аллахтын можизасы, Аллах жараткан пайгамбары, Аллахтын пайгамбары деп биз ишендик. Мариям энебизди биз актадык. Биз ага ишенебиз. Мариям энебиз таза. Анын эч кандай жаман иши жок. Ал эми Иса, яхудилер жана башкалар Мариям энебиз тууралуу эмне дешти? Тарых өзү күбө буга. Биз атасыз болуп туруп Мариям энебиз уул төрөгөндө биз аны актадык. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга турмушка чыгып Айша энебиз балалуу болбой калганда аларга мусулман эместер ар кандай доомат таштарды айтышты. Ал эми асмандардан бийикте турган Аллах Таала ал экөөнү тең актап койгон, урматтуу мекендешим. Имам Бакылани деген улуу алым башка өлкөгө элчи катары барат да. Элчи оларак баргандан кийин ал жерде бир падышасы өтө урматтап сыйлап Имам Бакыланийни бир чоң чогулушка алып барат. Чоң чогулушта эми ар кандай улуу бар адамдар жүрөт, ошол өлкөнүн адамдары. Анан өзүбүздүн бир сыйлуу адамыбыз менен тааныштырайын сизди деп Имам Бакыланийге биздин улуу жол башчыбыз, мындайча айтканда поп, христиандардын чиркөөлөрдүн башчысы, биздин попубуз Патрик сизди деп алып келет Патриктин алдыга. Билесиздер, христиандар жол башчылары, баягы христиан чиркөөлдө тургандары, молдокелери үйлөнбөйт, семья курбайт, бала чака деген нерсе аларда болбойт да. Өмүрүн ошол нерсеге арнайт, үйлөнбөйт дагы, кыз болсо турмушка дагы чыкпайт ошол медресе сыяктуу жерлериндеги аялдар, эркектери. Эми Патрик менен тааныштырган учурда Имам Бакылани, мусулмандардын алымы, Имам Бакылани Патрикке карап туруп, сиз кандайсыз, ден соолугуңуз жакшыбы, бала чакаңыз жакшыбы, аялыңыз жакшыбы, үй бүлөңүз жакшыбы деп сурайт да. Ошондо поп дагы титиреп, Патрик дагы эмне атасың дейт да. Бул жакта падыша дагы Имам Бакылани, сиз эмне атасыз? Аддиңизди билиң, кадырыңызды билиң, ордуңузду билиң. Биздин жол башчыбызга эмне сөздөрдү айтып атасыз, акырат сөздөрдү. Бул биздин жол башчыбыз болсо, биздин мындайча айтканда имамыбыз болсо, түшүнүктүү тилде. Жол башчыбыз болсо, бул мындай сиз айткан ыплас нерселерден таза, бала чака, аял деген нерсе бунда жок дейт да. Ошол учурда бул Имам Бакыланинин жообун карасаңыз, силер христиандар, насранийлер, силерге мен таң каламын. Ушул арзыбаган бир жол башчыңарга үй бүлө, бала чака деген нерселерди арам кыласыңар дагы болбойт. Бул арам иштер, бул биздин жол башчыбызга болбойт дейсиңер дагы,
ушул маселени өзүңөрдүн кудайыңарга багыштап коесуңар. Алар демек айтышат го, Иса Аллах Кудайдын баласы деп. Иса Кудайдын баласы деп айтат. Ал эми бул жерде өзүнүн жол башчысына ыра көрбөгөн нерсени Кудайга ыра көрүп коюп атасыңар. Бул күлкүмүштүү нерсе эмеспи? Деп Имам Бакылани карайт да аларга. Бардыгы айран таң калат да. Падыша дагы бул сөзгө эмне деп жооп бересиз дегенде, баягы Патрик дагы унчукпай калат. Эмне сыйлык болсо сыйлыгын бериңиз, бул Имам Бакылани тезирээк өзүнүн өлкөсүнө жибериңиз, болбосо биздин бардык сырларыбызды ачып коет дейт да. Насранилердин побу, чиркөө башчысы. Демек тарыхта карасак, урматтуу мекендешим, мусулман дини, ислам дини акыйкат дини экендиги, ачык дин экендиги, ар дайым ак көңүлдүүлүк менен мусулмандар ар дайым бирлөргө жакшылык каалагандыгы ачык айкын белгиленген. Бирөөлөр өлөт, өлгөндөн кийин дагы артта калгандарга жакшылык каалайт. Мусулман адам ар дайым башкаларга жакшылык каалайт, жамандыкты эмес. Азыркы болуп жаткан иштерге байланыштуу Палестина окуясы, ага дуа менен, гуманитардык жардам менен жана көптөгөн кыймыл аракеттерибиз менен жардам берип жатабыз. Ошол эле учурда ар бир үммөт катары, ар бир мекендин атаулуу катары мен Кыргызстаным үчүн, дүйнө үммөтү үчүн эмне кылам деген суроо пайда болот ар бир эркекте. Мен эркекмин дегендин баарынын жүрөгүндө эл жерим үчүн, Кыргызстан үчүн, бүткүл үммөт үчүн, мусулмандар үчүн эмне кылам деген суроо пайда болот. Сен биринчи кадамдан башта. Биринчи кадамды эптей албаган, биринчи тепкичти баса албаган адам эч качан жогорку тепкичтерге чыга албайт. Бүгүн жөнөкөй коладан, пепсиден башкадан бойкот деген нерседен нафсыңды тыя албай жатсаң, эртең чоң нерселерди үмүт кылбай эле кой. Өзгөчө абалда мусулман эместерди колдобошубуз керек. Алардын руханияты болсун, техникасы болсун, бизнеси болсун, кайсыл жаатта болбосун, аларга жардам бербешибиз керек. Сиз билиңиз, акча эң күчтүү курал. Акчаны автоматта элестетип алыңыз сиз. Ал өтө күчтүү курал. Тийген жерин жок кылат. Сиздин колуңузда акча менен базарга барат экенсиз, ал жөнөкөй нерсе алып кеткан жоксуз сиз. Биринчи ошол негизги маселелерден кээ бирөөлөрүн айтайын. Сиз урматтуу мекендешим, бойкот маселесинде биринчи барып кыла турган, ала турган нерсеңиз, мисалы магазин деп коелу, биринчи динине караңыз. Себеби диндеги магазинчи динниге караш керек да. Ал балким эч нерсени карабаган, чочконун этин дагы ала берген, товар магазинине кое берген, балким ошол прашкилерин дагы өзү бышырат, кандай кол менен бышырат, кандай нерселерди кылат. Мисалы азыр кофелери, кофейнилерде кофе алып кел деп официантты урушуп кое турган болсоң, баягы кофесине көк чыксын деп түкүрүп коет экен да. Ошондой болот экен. Ошондой нерселер болбосун деп, баягы тамак кошкондо тамак повар менен урушуп кете турган болсоң, повар дагы бирдекелерди кошуп түкүрүп, ар нерсе кылат экен. Экөөбүз чайканага ар дайым кирип, официант уруша берет экен да. Ан бир күн официанттан кечирим сурай коелу эми, ар дайым биз урушабыз жок дебей, унчукпастан тескерисинче биздин айтканыбызды кылат, кечирим сурап коелу, бүгүн эми көңүлүгө тийдик деп, кечирип коюңуз официант, мындан кийин кайталанбайт, кечирим сурайбыз сизден десе, баягы дагы карап туруп, кечирдим. Болду, кечирдим сиздерди. Мындан кийин сиздердин чайыңыздарга түкүрбөймүн дейт экен да. Ошого чейин түкүрүп жүрө бериптир да. Ошого биринчи динине карашыңыз керек. Ким? Сатуучу ким? Кандай магазин негизи кимге караштуу? Мусулманбы, христианбы, кимге кетип атат акчасы башкасы, динине карашыңыз керек. Ал эми экинчиси, урматтуу мекендешим, эркекпи же аялбы? Сиз барып жаткан магазин же супермаркет кандай болбосун, эркек сатуучубу же аял сатуучу? Эркек сатуучуга көбүрөөк барышыңыз керек. Бүгүн жаш кыздар коп болгон, кыздарга азгырылып, кыздарга кетип калат көп эркектер. Көптөгөн нерселерди сунуштаса, бир нерсени алам деп келет, кыз бала эми өзүнүн эркелигиге салып, кыздык методикасыга салып, мындай сөздөрдү айткан учурда баягы бала эрип, көп нерсени алып койгонун өзү дагы билбей калат да. Маркетологдор өзү жакшы билет өздөрү. Аял кишинин көбүрөөк коюшат рекламаларга, башкаларга. Баягы машиналарды сырттарына коюп, мени бир минип көрбөйсүңбү дейт да, жылаңач кыздын рекламасын коюп, машина үстүнө, мени бир минип көрбөйсүңбү дейт. Баягы карап турган адам дагы ойлонуп калат да, кайсы бирин миниш керек деп. Ошондой маселелерде, урматтуу мекендешим, аял кишиден абайла дейт да.
Аял кишиден албай эле. Азыр карасаң 10-9 аял киши сатуучу, аял киши базарда отура турган болуп калды. Качан сиз эркектерге маани берип, эркектердин иши жүрүшү баштап, эркектерге адамдар көбүрөөк келишти баштаган учурда бүгүн эркектердин дагы кийимдерин, ич кийимдерин жада калса аялды киши сатып отурат да, бул уят нерсе албетте. Эт, качан кыргыздын аялдары эт сатчу эле, эт кесип. Ушул багытта ойлонушубуз керек. Эркек кишинин иши жүрүшкөнү сайын аял чыныгы аялдык аярлуу экендигин, үйдө орду экендигин, ал жөнөкөй маселе эмес, адам тарбия кылыш керек экендигин түшүнүп, үйгө келип олтуруп, үйдөгү эркекти базарга чыгарат да. Эркек кишинин иши жүрүшкөн учурда, бүгүн тескери болуп калды. Күйөөсүн үйгө отургузуп коюп, өзү соода кылып жүрөт. Ошондуктан сатуучуга караңыз, сатуучу эркекпи аялбы, эркектен алганга аракет кылыңыз. Ал эми үчүнчүдөн урматтуу мекендешим, үчүнчүдөн сиз багыттап, үчүнчү билип кирип эң туура аныктай турган нерсеңиз адалбы же арамбы? Кандай товар болбосун, адалбы же арамбы? Качестводан дагы, сиз билген акчасынан дагы, бардыгыдан мурда адалбы же арамбы, ошону карашыңыз керек да. Ошол негизги маселелерден урматтуу мекендешим. Мындай байкасаңыз, базарда толуп жатат адал нерсе. 1000 адал болсо, 1001-си арам да, арак мисалы үчүн арам. Калган көп нерселер адал. Бирок ошончо адал нерсе турса, адалдан аралап барып, арамды аракты ичип таап ичкендер жок эмес да. Адал нерсе өтө көп. Булгону адалга көнүкүш керек. Ал эми урматтуу мекендешим, 4-дөн маани бере турган Кыргызстандын товарын, Кыргызстандын өндүрүшүн алышыңыз керек. Кыргызстандын товарын алсак, кыргыз бизнесмендер өнүгөт, кыргыз соодагерлер өнүгөт, өсөт, кыргызга жардам берет, кыргыздын жок дегенде бир баласы чоңойот да, тарбия алат. Кыргыз жардам берет, кыргыз садик салат, кыргыз мектеп салат, Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошосуз да. Кыргызга жардам берет. Мисалы үчүн кыргыз өнүксө, кийин барып Россияга немелерди салат, филиалдарын салат, Туркияга салат, Америкага салат, ошентип чоңоюп ишин Кыргызстандын өнүгүшүнө сарптайт да акчасын. Кыргыз колдош керек. Мисалы үчүн карасаңыз, Глобус, мисалы үчүн Достор маркеттер, Бишкектеги Достор маркети неге өнүгүп кетип атат баттык менен? Себеби ал Глобуска караштуу. Глобус народный, Достор үчөө бир компания, астык орустарга тиешелүү. Мына Бишкек парк, Вефа, Бетта Сторис булар түрктөргө караштуу. Мисал үчүн да. Мына Фрунзе Азия болду, өзгөрдү, азыр Бабановго өттү. Мурда Фрунзе башка бирөөнүкү болчу. Ошондой урматтуу мекендеш, биз кирип аткан магазин кимге караштуу, каяка барып такалат, эмне болуп, ошол нерселерге маани беришиңиз керек. Сыртка келип атабы миллиарддаган акчалар, же Кыргызстандын өзүнө калып атабы, ошого маани беришиңиз керек сиз. Ошол өнүгүп атабыз эмес, көптөгөн кафе, ресторан бардыгы сырттан келип салган адамдар. Орустар, түрктөр, башкалар макул мусулман болсо, бирок мусулман эмесчи. Канчасы көп. Кыргызстандын өндүрүшүн колдошубуз керек экен, 4-чү урматтуу мекендешим. 5-си, эгерде Кыргызстандын товары жок болсо, Кудайыма шүгүр, Кыргызстандыкы жетерлүү азыр, кийим-кечеде болсун, тамак-ашта болсун бардыгында. Бирок таппай калган тагдырыңызда, анда кошуна өзүбүздүн кыргыз, мусулман кошуна өлкөлөрүбүз бар. Ошолордун өндүрүшүн колдошубуз керек экен. Түркия болобу, Казакстан болобу, өзүбүздүн өндүрүшүбүздү, чоң державалардын астында турган, кысымда турган өлкөлөр бар, мисалы үчүн мусулман өлкөлөр, ошолордун товарларын алышыбыз керек, аларга жардам беришибиз керек. Элестетсеңиз, урматтуу мекендешим, 1 миллиард 750 миллион мусулман болуп калдык да дүйнөдө. Барып 2 миллиардка жетебиз. 2 миллиард деген не деген адам да? Эгерде биз бойкотту күчтүү коюп, мынча адам ошолордун товарынан тыюу салынса, ар бир соодагер келип алдыбызга башкача салам берет. Ар ким келип өзгөчө салам берет. Ошондуктан, урматтуу мекендешим, коңшу өлкөлөрдүкүн алышыбыз керек экен 5-ден. Кошунаң бай болсо, бир күн сен дагы бай болосуң дейт го. Ал эми, урматтуу мекендешим, 6-дан арак, насыбай саткан, сигарет саткан, ушундай арам нерселерди саткан дүкөндөргө кирбей коюу жолу менен алардын жабылышына себепчи болобуз. Ал жерге шерик болуп кирип, жөн эле отуруп, жок, алардын нерселердин кереги жок.
аларга салым кошкон болобуз да биз. Аларга кирбей коюу менен алардын жабылышына себеп болобуз. Алкогол сатылган магазиндерге кирбей эле кой. Арак сатабы, алкогол сатабы, жок кой. Аракты кармап берет, андан сенин сууңду кармап берет да. Кол башка иштерди да кылып атат. Ошондой нерселерге маани беришибиз керек. Ал эми 7-ден урматтуу мекендешим, адам жүзүндө эле караганда билинет го. Балким ошол магазиндин артынан суткордук кылып аткандар, элдерге процентке акча берип аткандар ал адам. Зекет садака береби, не иштерди кылып атат. Ошол нерселерге дагы эгер мүмкүнчүлүк болсо маани бериш керек. Эми барып магазиниңизден сиз зекет бересизби деп сураш деген эмес. Болгон адам байкалат, кылып аткан иштери дагы байкалат. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, биз бойкотту күчтүү коюшубуз керек. Ар бир мекенчил, мекенди сүйөм деген адамда суроо пайда болот. Мен мекенге кантип кызмат кылам, үммөткө, мусулмандарга кантип кызмат кылам деген. Бүгүн жеке нафсыңды тийиштен башта. Ошол Кока-Кола, ошол Фанта, сен билген Спрайт болсун. Бүт еврейлердики, ушуларды изилде. Кайсы товарлар кимге кетет, кайсыл кафе, сен кирип аткан кафенин түшүмү кайга кетет. Жүз жетет. Кара, аңды байка. Жөн эле жүрө бербе. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, Бану Надир уруусу болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам учурунда Бану Надир уруусунун пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келишим түзүп, бирок Бану Надир уруусу келишимди бузушат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен келип, көп чептин үстүнө чыгып алышып, алар өздөрүн туткурбай жаткан учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам экономикалык жактан өтө күчтүү бир сабакты берип койгон да бизге. Байкот маселесинде. Пайгамбарыбыз чепке киришти үмүт кылбайт. Жок, тескерисинче чептин сыртында турган аларга Бану Надир уруусуна тиешелүү болгон курма, палма дарактарын кыйгыла өрттөгүлө дейт. Өртөлүп жаткан учурда эми булардын бардык тиричилиги, иштери ошол курма дарагы бактарына байланыштуу болгон Бану Надирдин уруусунун негизги кирешеси ошолор болчу. Ошолорду сатып башкаларга соодасын, ишин, бардык экономикасын, ишин жүргүзчү да. Пайгамбарыбыз ошентип күйгүзүп дарактарды кыйшытып баштаган учурда баягылар өздөрүнөн да кымбат болгон токойлору, курма бактары күйүп жаткан учурда арттары чыдабастан элчилерди жиберип, биздин жаныбыз соо чыгышка уруксат бергиле, биз жөн эле чыгып кетели деп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алардын жанын аман сактап жөн эле чыгарып коет да. Келишимди бузганына карабастан кечирет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Айтайын деген маселе эмне, урматтуу мекендешим? Учурунда еврей болсун, Америка болсун, ал Израиль болсун, ал капыр болсун, ким болбосун, мусулман эместер мусулмандарга карата өздөрүнүн огородунда, өздөрүнүн короосунда ар нерселерди иштеп чыгарып, ар техникасын болсун, мөмө дарактарын болсун, эмнесин болбосун, Бану Надирдин мисалында экономикасын, бизнесин, саясатын бардык жерин көтөрүп жатканда мусулмандарга сатып товарларын. Бану Надир сатты го курма дарактарын. Курмаларын сатып ошентип экономикасын көтөргөн. Ошол сыяктуу көтөрүп жаткан учурда пайгамбарыбыз не кылды? Күчтүү сабакты берип койду. Ошол учурда алардын өздөрүнүн эле коргонунда дарактары өсчү. А бүгүн ар бир мусулмандын үйүндө өсүп калды да. Алардын дарактары, капырлардын, еврейлердин дарактары, Американын дарактары өсүп калды. Ал не? Ал кийген кийимде болсун, жеген тамакта болсун, колдонгон техникада болсун, кайсыл жаатта болбосун, кирип келип атат алар. Мурда өздөрүнүн короосунда бир нерселерди эгип мусулмандарды сатып өздөрү пайда көрсө, бүгүн ар бир үйгө киргизип калды товарларын. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, диниңден алыстабы. Чыныгы деп ахлактын ээси бол. Чыныгы имандуу адам күчтүү байкотчу болот. Ооба, сен байгыларга теңелбе. Азыр мен мисалы ушул нерселерди айтсам, кээ бирөөлөр айтат, эми бир нерсе жебей коюш керекпи? Эми магазинге барып зекет бересизби, бербейсизби деп сатуучудан сураш керекпи? Мусулмансың, мусулман эмессиңби деп сураш керекпи? Жок, адам издесе бардык нерсени кылат. Издесе бардык нерсени табат.
нафсыңа жаккан нерселерге, бардык нерсеге жол издейсиң го. Бир кылмыш кылып койсоң, күнөө кылып койсоң, кандай эле мындай эле деп жол издейсиң. Ошол сыяктуу жол издесең, буга дагы жол табасың. Кылам деген адам жол табат, кылбайм деген шылтоо табат. Жашаштын кереги жок да эми бардык нерсени эле тыюу сала бересиңер, башка сөздөрдү айтат да. Бул чыныгы патриот мусулмандарга арналган. Оңоломун деген мусулмандарга арналган сөздөрдөн. Керегин аласың. Ошондой экен, урматтуу мекендештер, маани берели, чыныгы патриот мусулмандардан болойлу, өзүбүздүкүн колдойлу. Кыргызстаныбыз үчүн, бүткүл үммөт үчүн, мусулмандар үчүн өзүбүздүкүн колдойлу.